Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков УКМКга чакырылып сурак берди. Сурактан чыккан соң депутат видео кайрылуу жасаган. Ал сөзүндө УКМКга Бишкектеги ТЦК конушунун тургундары менен жолугушууда сүйлөгөн сөзүнө байланыштуу чакырылгандыгын айтат. Буга чейин УКМК депутат суракка эмес, төрага менен кызматтык жолугушууга чакырылды деп маалымдаган. Жогорку соттун төрайымы болсо Момбековду сот тууралуу айткандары жалпы коомчулукта сот системасы тууралуу терс пикир жаратат деп билдирди. Рыскелди Момбеков менен Жанарбек Акаев өткөн айда Бишкектеги ТЦК конушунун тургундары менен жолугушкан. Анда жергиликтүү тургундар жер тилкелерин мыйзамдаштырууга байланыштуу көйгөйлөрүн айтышкан. Момбеков сот чечимдерин айыптап сүйлөгөн жана бул маселени жогорку кеңеште көтөрүүгө убада берген. Ал эми бул маалымат тууралуу УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов төмөнкүчө билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков улуттук коопсуздук мамлекетине келип кетти. Ал жерде УКМКнын төрагасы менен кызматтык гана жолугушуу болду.